Пайгамбарыбыз айткан: "Алейкум бис-сидq." Чынчылдыкты бекем кармагыла. Фа иннаху юнжи, силерди куткарат ушул. Ва иякум вал-кид фа иннаху юхлик. Силер жалган сүйлөгөндө сактангыла. Бул силерди жок кылат эртеби кечпи. Кыйын болсо да чын эле айтып коер эле, мына мындай эле болду деп. Кыйын болгондо да чын эле айтып коер эле. Макулу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен силерге айтайынбы? Намаз окугандан дагы совабы көбүрөөк, садака бергенден дагы совабы көбүрөөк, орозо туткандан дагы совабы көбүрөөк." Кайсы? Ислаху дати байн. Өз ара ынтымак. Эки урушуп кеткендин башын бириктирип койсоңуз, кучакташтырып койсоңуз, душмандарды дос кылып койсоңуз, сүйлөшпөгөндү сүйлөштүрүп койсоңуз, катташпаганды катташтырып койсоңуз, аялы менен күйөөсүн бириктирип койсоңуз, атасы менен баласын бириктирип койсоңуз, кошуна менен кошунаны, дос менен досту кандай улуу совап алат экенсиз? Намаз окугандан да, орозо туткандан да, садака бергенден да соваптуу көп алат экенсиз тууган. Эки нерсени унутпайлы. Башыңызга кандай гана кайгы, кыйынчылык, оор, сыноо келбесин, Алладан үмүт үзбөң. Эч качан Алладан үмүт үзбөң. Канчалык ишиңиз жүрүшүп кетсе, жеңил болуп кетсе, жыргап кетсеңиз, шүгүрчүлүктү унутпаң. Канчалык немат күчөйсө, шүгүрчүлүктү газын басың бияктан. Күчөтүш керек да бияктан.